Казакстандык транс жигит жакында эле Бишкекке келип, биздин эң ишенген, көрктүү, жакында эле ремонту бүтүп, жакшынакай болуп калган циркке келип, ошол жакта мода показга чыгыптыр. Эми бизде жашоодо көрүп атасыздар, ал жок деле мындай эжеде эмени деп транстар аябай көбөйүп кетти. Буну байкадыңыздар. Эми бул кишилердин, бул транстардын биздин коомчулукка кандай таасирин тийгизет? Менин айтарым, ушул коомчулукта ушундай иш чараларга, мода показдарга аларды чакырбоону туура көрөт элем. Анткени биздин коомдо жаштарыбыз, өсүп келе жаткан муундар аларды көрүп тур. Демек, биз дагы ушундай болуп кетсек болот экен деп кыялданып алышы мүмкүн да. Ошондуктан организовать этип иштеп жүргөндөр буларды чакырып, мындай мактанганын кереги жок деп ойлойм. Анткени бул туура эмес көрүнүш. Андан сырткары бул Ника нет деп өзүн атап жүрөт. Бул айым болуп өзгөртүлдү. Мурда эркек болчу, транс дейли. Жаштарга аябай чоң таасирин тийгизген. Мисалы, бирөөдөн сурадым мен, бул өзүм жашоодон мындай суроо жок кылып көрдүм. Эми бул Ника нет келип, ошентип басып жүргөн туура эмес деп бирөөдөн сурасам, ал айтып атат, эми өзүнүн жашоосун өзү жашап атат дейт. Бирок өзүнүн жашоосун өзү жашап атат, бирок ошол жашоосу менен коомчулук кандай таасир этип аткандыгын өзүңүздөр түшүндүңүздөрбү? Эми сиздердин оюңуздар кандай бул тууралуу? Комментарий жаза кетиңиз.